жашаш үчүн келгем да. Жашамай албайсың, чынын айтканда. Мен өзүм атым үчөөбүз жашайбыз да. Үчөөбүз кечкен жашайт этпейт. Үчөөбүз бири бирибизди жакшы көрөбүз, сүйөбүз, сыйлайбыз. 25 жаштагы Аман ВИЧ илдетине кабылганын мындан 1,5 жыл мурда билген. Каарманыбыздын суранычы менен анын атын өзгөртүп, жүзүн жашырып бердик. Анын ооруну жугузуп алганы бүгүнкү күндө эсинде. 3 жума депрессияда жаттым. Потом понял, что это не полезно. Турдум да үйдөгүлөрүмө айтып салдым. Типа у меня такой анализ. Мен ишенбей атам. Дагы текшерилдим да, повторно анализ берип текшерилет. Но этого мындай жыйынтык берген жок да. Тот же результат болду. Анан кийин последственно акырында уже ишенип, өзүмдү кабыл алып, терапияга жазылып, уже таблетка ичип баштадым. Амандын дарты тууралуу анын жакындары гана билет. Ал коом ВИЧ инфекциясына кабылгандарды кабыл алууга даяр эместигин айтат. Ар кандай кодолоолорго кабылып, чогуу тамактанган мында турсун, кол берип саламдашкандан кооптонгондор болот дейт. Коомчулук билбейт да. Анан кийин ар дайым өзүмдү таза алып жүргөнгө аракет кылам. Бир жерим канатпай, кучакташпайм эч ким менен. Даже иногда кол кармашпайм. Мондай кол кармашам да. Билектен билек, кийимдин үстүнөн. У них же мындай түшүнүгү бар, кол кармашкандан да жугат деп. Анан кээде коомчулукка чыкканда маска тагып алам. Алар ойлойт, дем алгандан да жугат деп. Бул сыноону алып жүрүүдө үй бүлөнүн колдоосу маанилүү. Бирок Амандын бул жагынан жолу болбоптур. Дартынын айынан жакындары менен пикир келишпестик көп болорун айтты. Үйдөгүлөрүм категорически мындай бөлүп коюшту, эми это опасно же. Кооптуу да. У них алардын информациясы жок бул жөнүндө. Так түшүнбөйт. Тем более они религиозный, мындай ислам динин кабыл алып жүргөн адамдар. Анан баардыгы алар таза да. Мага келгенде эле эми аларды атамдын урпагында эле ушундай болуп бирөө оорукчан болуп калса, конечно, им было тяжело, оор болду. Они просто бөлүп чыгарып коюшту. Тамак ашты вообще бөлүп коюшту. Хорошо, что они башка үй таап чыгарып коюшту. Аман көп учурда өзүн жумуш менен алаксытат. Ар бир майда нерседен позитив издегенди жакшы көрөт. Алдынан чыккан тоскоолдуктарды аттап өтүүгө үйрөнүп жатыптыр. Китеп окуйм, музыка угам, кино көрөм, кээде саякаттап кетип калам, бакадай болуп. Ошол мага көбүнчө жардам берет. Анан кийин билбейм, мен азыр ошентип өзүмдүн ситуацияман ошентип чыкканмын да. Кичинемен эле айтып атпаймынбы мен мындай ээн эркин жашап, ээн эркин жүрүп, мындай шайыр адам болчумун да. Кээ мындай нерселер менин эч качан көңүлүмдү түшүрчү эмес. Ошол нерсе да жардам берет мага. ВИЧ бул адамдын иммундук жетишсиздиги синдрому. Ал өтүшүп кеткенде СПИДке айланат. Кыргызстанда 2024 жылдын 1 ноябрына карата 14.159 кишиде вирус аныкталган. Бул сандын артында коомчулуктун жада калса жакындарынын басымына кабылып жашап жаткан тагдырлар бар.